20 бөлүм. Бенжаминдик Бихра уулу Шеба деген жаман киши ошол жерде эле. Ал сурнай тартты да: "Дөөттө биздин эч кандай бөлүгүбүз жок. Жишайдын уулунда энчибиз жок. Ысрайылдыктар, баардыгыңар өз чатырыңарга тарагыла" деди. Ошондо баардык ысрайылдыктар дөөттөн бөлүнүштү да Бихранын уулу Шебанын артынан жөнөштү. Жүйүттөр болсо өз падышасы тарапта калышты. Алар Иордандан Иерусалимге чейин аны менен барышты. Дөөт Иерусалимдеги өз үйүнө келип, үйүн кайтарган 10 күн аялын өзгөчө бир үйгө жайгаштырды. Аларга көзөмөл коюп, багып турду, бирок аларга жакындаган жок. Алар өлөр өлгөнчө ошол жерде багылып, жесир катарында жашашты. Дөөт Амасага: "Мага 3 күндүн ичинде жүйүттөрдү чакырып кел, өзүң да кел" деди. Амаса жүйүттөрдү чакырууга жөнөп кетти. Бирок Дөөт айткан убактан көп кечикти. Ошондо Дөөт Абышайга: "Эми Бихранын уулу Шеба бизге Абышалом кылган жамандыктан да чоң жамандык кылат. Ал чептүү шаарларды таап, бизден жашынып кала электе, сен мырзаңдын кулдарын алып, анын артынан түш" деди. Анын артынан Жояптын кишилери, керейликтер, пелейликтер, эр жүрөк адамдар Иерусалимден чыгышты да Бихранын уулу Шебанын артынан түшүштү. Алар Гибондун жанындагы чоң ташка жеткенде Амасага жолугушту. Жояп аскер кийимчен эле, белиндеги курунда кынына салынган кылычы бар эле. Анын кылычы кынынан оңой суурулуп, кайра кынына оңой салынчу. Жояп Амасага: "Амансыңбы бир тууганым?" деп кайрылды. Жояп Амасаны өвүш үчүн оң колу менен сакалынан кармады. Амаса Жояптын колундагы кылычын байкаган жок. Ал аны курсакка сайганда, анын ичеги каарды жерге түшүп калды. Соккуну ал кайталаган жок, тиги жан берди. Жояп жана бир тууганы Абышай Бихранын уулу Шебанын артынан түшүштү. Амасанын жанында турган Жояптын уландарынын бири: "Ким Жояп десе, ким Дөөт тарапта болсо, Жояптын артынан жүрсүн" деди. Амаса болсо жолдун ортосунда канжалап жатты. Ал улан нар өткөн, бер өткөн элдин баары токтоп өтүп жатканын көрүп, Амасаны жолдон алып, талаага сүйрөп барып, кийимдери менен жаап салды. Ал жолдон сүйрөлүп ташталгандан кийин бүт Исраил эли Жояпты ээрчип, Бихранын уулу Шебанын артынан түштү. Шеба болсо Абел Бейт Маакка чейин Исраилдин баардык урууларын жана бүт Берини аралап өттү. Беринин тургундары жыйналып, анын аркасынан жөнөштү. Алар Абел Бейт Маакка келишип, аны ошол жерде курчоого алышты. Шаардын дубалынын жанына жал куруп, дубалга чыгышты. Жояп менен келген баардык адамдар дубалды бузууга аракеттеништи. Ошондо шаар дубалынан бир акылдуу аял: "Уккула, Жояпка айткыла, ал бул жерге келсин, мен аны менен сүйлөшөм" деп кыйкырды. Жояп жакын келгенде аял: "Жояп деген сенсиңби?" деди. Ал: "Ооба, менмин" деди. Аял: "Күңүңдүн сөзүн ук" деди. Ал: "Угуп жатам" деди. Аял мындай деди: "Мурда мындай айтышчу эле, ким сурагысы келсе, Абелдиктерден сурасын, иш ушинтип чечилчү. Мен Исраилдин тынч, ишеничтүү шаарларынын бириненмин. Сен болсо Исраил шаарларынын энесин талкалагың бар. Теңирдин мурасын жок кылып эмне кыласың?" Жояп мындай деп жооп берди: "Мен талкалайын же жок кылайын деген жокмун. Андай оюм жок. Андай кылбайм. Бирок Эпрайым тоосунда жашаган Бихранын уулу Шеба аттуу киши Дөөт падышага каршы чыкты. Жалгыз гана ошону мага чыгарып бергиле, анан мен шаардан кетем." Ошондо аял Жояпка: "Азыр анын башы сага дубалдан ыргытылат" деди. Анан аял бүт элге акылдуу сөздөрдү айтты. Алар Бихранын уулу Шебанын башын алып, Жояпка ыргытышты. Ошондо Жояп сурнай тартты. Баардыгы өз чатырларына тарашты. Жояп болсо падышага Иерусалимге кайтты. Жояп Исраилдин бүт аскеринин үстүнөн коюлду. Жоят уулу Беная керейликтер менен пелейликтердин үстүнөн коюлду. Адорам салык жинонун үстүнөн коюлган. Акилуттун уулу Жошапат тарыхчы, Шебак катчы, Абыятар менен Садок ыйык кызмат кылуучулар. Ошондой эле Жариттик Ира Дөөткө ыйык кызмат кылуучу болду. 13-бөлүм. Ушуну менен силерге 3-чү ирет бара жатам. Ар бир сөз 2 же 3 күбө аркылуу бекемделет. Экинчи жолу барганымда эскерткендей эле араңарда жок болгонума карабастан азыр да эскертип жатам. Эми барганымда буга чейин күнөө кылгандарды да башкасын да аябайм. Мен аркылуу Машаяк сүйлөп жатканда далил издеп жатасыңар. Араңарда өзүнүн кудуретін көрсөтүп жаткан Машаяк силер үчүн күчсүз эмес, алсыз болуп айкаш жыгачка кадалган эле. Бирок Кудайдын күчү менен азыр ал тирүү. Ошол сыяктуу эле биз да анын ичинде алсызбыз. Бирок силердеги Кудайдын күчү аркылуу тирүү болобуз. Өзүңөр текшерип көргүлөчү. Ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөр сынап көргүлөчү. Же силер өзүңөрдү Иса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болсо силер ким болушуңар керек болсо ошол эмессиңер. Биз жөнүндө болсо, биз ким болушубуз керек болсо ошол экенибизди билип аласыңар деп үмүттөнөм.
Силер эч кандай жамандык кылбашыңар үчүн Кудайга сыйынып жатабыз. Өзүбүздүн ким болушубуз керек экендигин көрсөтүш үчүн эмес, тескерисинче ким болушубуз керек болсо, ошол эмес болуп көрүнсөк да, жакшылык кылышыңар үчүн сыйынабыз. Себеби биз чындыкка каршы күчтүү эмеспиз, тескерисинче чындык үчүн күчтүүбүз. Биз алсыз, силер күчтүү болгондо, биз кубанабыз, жеткилең болушуңар үчүн сыйынып жатабыз. Теңирдин мага бузуу үчүн эмес, куруу үчүн берген бийлигин силердин араңарда жүргөнүмдө катаалдык менен колдонуп койбошум үчүн буларды мен силердин араңарда жок кезимде жазып жатам. Ошондой болсо да бир туугандарым, кубангыла, жеткилең болууга умтулгула, кайраттуу болгула, бир ойдо болгула, тынчтыкты сактагыла. Ошондо сүйүүнүн жана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Бардык ыйыктар силерге салам айтып жатышат. Силерде Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана ыйык рухтун баарлашуусу болсун. Амин. 27 бөлүм. Анам мага Теңирден сөз болду. Сен да адам уулу, Тир үчүн ыйла. Деңиз булуңдарында жайланышкан көп аралдардагы элдер менен соода жүргүзгөн Тирге айт. Кудай Теңир мындай дейт: Тир, сен мен сулуулуктун жеткен чегимин дейсиң. Сенин чегараларың деңиздердин жүрөгүндө, куруучуларың сенин сулуулугуңду жеткилеңдикке жеткиришкен. Сенин бүт такталарыңды Сенирдин кипариз жыгачынан жасашкан, сага мамыларды жасаш үчүн Лебанондон кедр алышкан. Калактарыңды Башандын эмен жыгачынан жасашкан, отургучтарыңды бук жыгачынан жасашкан, алардын алкактарын Китим аралдарынан алынып келинген пил сөөгүнөн жасашкан. Парустарың Мисирдин гүлдүү зыгыр кездемесинен жасалды. Алар сага желек катары болду. Жабууларың Элиша аралдарынын көк жана кочкул кызыл түстөгү кездемелеринен болду. Сидон менен Арбат тургундары калакчыларың болду. Тир, сенде акылмандык бар эле. Алар сенин кеме башкаруучуларың болду. Гебалдын аксакалдары менен акылмандары сенин кемелериңдин тешиктерин бүтөөчүлөр эле. Деңиздеги бардык кемелер жана кем айдоочулар аркылуу сенин соодаң жүрүп турган. Сенин аскерлериңдин арасында персиялыктар, луттуктар, путтуктар бар эле. Алар сенин жоокерлериң эле. Алар сага калкан жана туулга илишчү, сага алар көрк берип турчу. Арбат уулдар менен сенин аскерлериң дубалдарыңдын үстүнө тегерете турушчу. Гамдыктар сенин мунараңдын үстүндө турушчу. Алар сенин дубалдарыңды айланта, өз саадактарын илишчү. Алар сенин сулуулугуңду чегине жеткиришти. Ар кандай байлыктын молдугунан Таршиш сени менен соода жүргүзчү. Сенин товарларыңа күмүш, темир, калай, коргоошун беришчү. Жабан, Тубал жана Мешех сени менен соода жүргүзүп, сенин товарларыңа адамдар менен жес ириштерди алмашышчу. Тогарма үйүнөн сенин товарларыңдын ордуна жылкыларды, минги аттарды, качырларды беришчү. Сени менен Дыдан уулдары соода жүргүзчү. Көп аралдар сени менен товар алмашып турчу. Пил сөөгүн жана кара жыгачты сага төлөм кылып жиберип турушчу. Сен көп нерселерди өндүрүп чыгаргандыктан сени менен арамейликтер соода жүргүзчү. Алар сенин товарларыңдын ордуна зымырыт, кочкул кызыл кездеме, саймалуу кездеме, зыгыр кездеме, маржан, лаал беришчү. Сени менен Ысрайыл жери жана Жүйүт аймагы соода сатык жүргүзчү. Сенин товарларыңдын ордуна минит буудайын, бал, таттуу нерселерди, жыгач майын, бальзам беришчү. Сен көп нерселерди өндүрүп чыгаргандыктан, ар кандай байлыгың мол болгондуктан, Дамаск сени менен соода жүргүзүп, сенин товарларыңдын ордуна Хелбон шарабын жана ак жүн берчү. Бедан менен Жабан сенин товарларыңдын ордуна жип беришчү. Сенин товарларыңа иштетилген темир, корица жана жипаржыттуу камыш алмашып турушчу. Дыдан сени менен ат үстүнө жабылуучу, кымбат баалуу ат жабуулар менен соода кылчу. Аравия жана Кейдардын бардык төрөлөрү сени менен товар алмашып турушчу. Сенин товарларыңа козуларды, койлорду жана эшки текелерди алмашышчу. Шеба менен Раманын көпөстөрү сенин товарларыңа кандай жипаржыттуу заттарды, аргыл асыл таштарды жана алтын беришчү. Сени менен Харан, Каней, Эден жана Шеба көпөстөрү, Ашур жана Килмат соода жүргүзүп турчу. Алар сени менен кымбат баалуу кийимдер менен, жибек жана саймалуу кездемелер менен соода кылып турушчу. Аларды сенин базарларыңа кедр жыгачынан жасалган сандыктарга салып, жакшылап таңып алып келишчү. Таршиш кемелери сенин соодаң үчүн сага кербен болуп турушкан. Ошентип сен деңиз ортосунда бай жана атактуу болуп калдың. Калакчыларың сени чоң сууларга алып киришти. Бирок чыгыш шамалы сени деңиздердин ортосунда талкалады.
Сенин байлыгың да, товарларың да, сактоочу кампаларың да, кеме айдоочуларың да, кеме башкаруучуларың да, кеме тешиктерин бүтөөчүлөрүң да, соодаңды башкаруучуларың да, жоокерлериң да, көп сандаган элиң да, сен кулаган күнү сени менен кошо деңиз түбүнө түшөт. Сенин кеме башкаруучуларыңдын өкүрүгүнөн тегеректегилер солкулдайт. Калакчылар, кеме айдоочулар, кеме башкаруучулар өз кемелеринен түшүп жерде турушат. Сени жоктоп катуу кыйкырышат, баштарына гүл чачып, топуракка оонап катуу онтошот. Сени жоктоп чачтарын такырайта кырдырышат, белдерине зумбал курчанышат. Сени жоктоп жандары кейип, өксүп ыйлашат. Сени жоктоп кайгырып минтип, кошок кошуп ыйлашат. Деңиздин ортосунда тирге окшоп кыйраган шаар барбы? Деңиздерден товарларың келип турганда, сен көп элдерди тойгузчу элең. Мол байлыгың менен, соодаң менен жердеги падышаларды байытып турчу элең. Эми сени деңиздер тылкалады. Товарларың жана ичиңдеги көп сандаган элиң айлампага чөктү. Сен жөнүндө укканда аралдарда жашагандардын баарынын үрөйү учту. Алардын падышалары титиреп, өңдөрү бузулду. Башка элдердин соодагерлери сен жөнүндө ышкырышты. Сен коркунучка айландың. Эми сен түбөлүккө жок болосуң. 74 забур. Ырчылар тобунун башчысына өлтүрбө. Асаптын забуру. Ыр. Сени даңктайбыз, Кудай. Сени даңктайбыз. Анткени сенин ысымың бизге жакын экенин өзүң көрсөткөн кереметтер айдын элеп турат. Убакытты тандап алгандан кийин мен адилеттүү сот жүргүзөм. Жер титиреп жатат. Анын үстүндө жашагандар да титиреп жатышат. Мен анын түркүктөрүн бекитем. Акылсыздарга акылсыздык кылбагыла. Ыймансыздарга мүйүзүңөрдү көтөрбөгүлө дейм. Мүйүзүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Тоң боюнду кылып сүйлөбөгүлө дейм. Анткени жардам батыштан да, чыгыштан да, чөлдөн да келбейт. Бирок Кудай өзү сот, бирин басат, экинчисин көтөрөт. Анткени чөйчөк Кудайдын колунда. Анын ичинде ар кандай ачыткыга толгон шарап кайнап жатат. Ал ушул чөйчөктөн куюп жатат. Жада калса анын ачыткысын жер жүзүндөгү бардык ыймансыздар сыгып ичишет. Мен болсо Жакыптын Кудайын түбөлүккө жар салам, мактап ырдайм. Бардык ыймансыздардын мүйүздөрүн сындырам. Ошондо адил адамдардын мүйүздөрү көтөрүлөт. 75 забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспаптар менен Асаптын забуру. Ыр. Кудай жүйүт аймагында белгилүү. Ысрайылда анын ысымы улуу. Анын үйү Шалемде, жашаган жайы Сион тоосунда. Ал жерде Кудай жаанын жебелерин, калканды, кылычты, согуштук куралдарды талкалады. Сен даңктуусуң, жырткыч тоолордон да күчтүүсүң. Жүрөгү күчтүүлөр да жем болушту. Ойгонбос уйкуга кетишти. Күчтүү аскерлер да күчтөрүн жоготушту. О Жакыптын Кудайы, сенин каарыңдан ат да, араба да ойгонбос уйкуга кетишти. Сен өтө коркунучтуусуң. Сен каарданганда ким туруштук бере алат? Асмандан өкүм чыгардың эле, жер корккондон тынчып калды. Анткени Кудай жердеги эзилгендердин баарын куткаруу үчүн, сот жүргүзүү үчүн ордунан турду. Ошондо адамдардын каары сенин даңкыңа айланат. Калган каарды да өзүң тыясың. Кудай Теңирге убадаңарды бергиле, аны аткаргыла. Анын тегерегинде тургандар коркунучтуу Кудайга тартууларын алып келишсин. Ал төрөлөрдүн рухун баш ийдирет. Жердеги падышаларга ал коркунучтуу